көпчүлүк билгендей, тамеки бул мындай кандай десем, кичинеден ылдамдык менен организмди мындай слабый кылат да, иммунитетти түшүрөт. Бирок бул деген бир көп жылдан кийин болот да, мындай чегип баштагандан кийин эле улам келбейт. Бул мисалы где-то 6-7 мындай стажы менен чеккен адамдардын ден соолугу эметип баштайт да, кандай десем, начарлап баштайт, аппетити бузула баштайт, настроениясы мындай тез алмашып турат, көп мындай кандай десем, башка ден соолугу чын адамдарга караганда мындай активный эмес, пассивный адам болуп калат да. Өпкөн өнөгөт бүтүлмө оорусу бул өпкөнүн дем алган түтүктөрүнүн ичкирип келгенинин эсебинен пайда болгон оору. Башкача айтканда, ошол дем алган түтүктөрдүн көңдөйү ичке болуп, адамдын өпкөсүнө толук деңгээлде аба кирбей калат. Ал оору тамекинин эсебинен пайда болот. Адамдар тамекини көп жыл тартат, анан ошол тарткан тамекинин түтүнүндө 4000ден ашык зыяндуу заттар болот. Ошол зыяндуу заттардын ошол түтүктөрдүн ичин мындай жөнөкөй тил менен мындай кыйын кылбай айтканда күйүү пайда болот да. Мисалы биз тамак жасаганда колубузга мындай май тамганда ошол жер күйүп, анан шишип болуп, чел кабыгы шишип, анан жарылат эмеспи? Ошондой эле өпкөнүн ичинде майда микроскопиялык деңгээлдеги ошол күйүндүлөр пайда болот дагы, ошол жер тырык болуп орун алмашат да. А тырык болгон жер өзүнүн функциясын аткарбай калат. Ошондой эле өпкөнүн ичинде көптөгөн тырыктардын эсебинен түтүк бара-бара ичкерип, ошол дем алуу функциясы адамдыкы төмөндөйт. Бул деген эмнеге башка адамдарга зыян көбүрөөк тиерин айта кетейин. Себеп дегенде, тамеки чеккен адам чегип атканда фильтрден өтөт да. Бүт могу дем алуу немелери ичине кирет, бирок фильтр аркылуу кирет. А жанындагы адамдардын мындай кандай десем, коргоонуусу жок. Ошон үчүн ошону мындай түзмө-түз өзүнүн денесине кабыл алышат да. Ошондуктан зыяны көбүрөөк, пайызы өйдөрөөк да. Анан могу курамында никотин дегенсиздер, никотин аз да. Себеп дегенде ар бир сигареттанын мындай тамекинин ичинде никотини 0,05% эле да. Бирок ошого деле организм көнөт да. Эмне үчүн адам бир пачкалап, мындай көнүп калган адам бир күндө бир пачка чегет? Себеби ошол никотинди организм талап кылат, ошону көбүрөөк никотинди көбүрөөк алганга мындай мажбур болот, анан көбүрөөк чеккизи келет. Бирок ошол пачка менен чексе деле ошол дозага жетпейт никотин баары бир. Ар бир сигареттин ичинде 0,0 бир аз да, иши процентичи. Андан сырткары тамекинин ичинде ар кандай мындай зыяндуу заттар бар да. Ошонун ичинде оор металлдар бар, темирлер бар. Бул деген организмге аябай мындай кандай десем, оорчулук келтирет да. Барып туруп башка органдарга түзмө-түз зыян келтирет. Үй шартында, үй ичинде, бөлмөнүн ичинде тамеки тартса, ошол тамекинин ошол бөлмөдө отурган адамдар ошол түтүндүн 70% зыяндуулугун өзүнө алат. Демек, бул адам дагы ошондой эле ооруга чалдыгышы мүмкүн. Чайнама тамеки деп коет, бул насвай. Орусча жевательный табак деп аталат, кыргызча насвай деп. Аны деген жана эриндин астына салат эмеспи? Бирок насвайдын зыяндуулугу байлануусу ошондой эле. Тамекидин да кээ бир учурда күчтүү болот, себеби дегенде мунун мындай
кумарга багыттыруучу эмеси батыраак болот дагы. Бирок курамы өтө зыяндуу. Себеби дегенде аяка акиташ кошулат, анан кийин дагы көптөгөн химиялык заттар кошулат. Ошол насыбайдын эринден канга тез сиңиш үчүн. Насыбайдын тамекиге салыштырмалуу зыяндуулугу бул көбүрөөк шишик ооруларын пайда кылат. Насыбай менен тамекини салыштырганга келгенде, насыбай менен тамекинин зыяндуулугу даже кем болбосо дагы тең деп айта алам да. Себеп дегенде насыбайдын курамында тамеки менен насыбайдын курамы дал окшош да, окшошураак. Андан сырткары эмнеге адам бир жаман привычкадан башка зыяндуулук привычкага өтөт? Себеби адам ошону бирдеке менен заменять этиш керек да. Ошол болбосо дагы болбой келгенде деле ошол мисалы үчүн алкоголь же сигарет же андан сырткары жаман зыяндуулуктар кошо жүрөт да, бири-бирине жакын жүрүшөт. Адам ошол бирөөсүнө кабыл алса, мындай кабылынса, башкалары дагы ээрчитип кетет да. Ал нервный системага зыян келтирет да. Нервный системага өзгөчө могу ооздун ичиндеги органдарына зыян келтирет. Анан көп учурда рак ротовой полости дегендерге алып келишет да. Биринчи дегенде бул язва. Язва деген жара. Жарадан кийин улам рак ротовой полостиге алып келет да. Кальяндын зыяндуулугу тамекиге караганда бир 10 эсе көбүрөөк да. Себеби дегенде анын зыяндуу заттары ошол ысык буу түрүндө барат дагы, анан канга сиңиши өтө бат болот. Эми азыркы учурда көпчүлүк эс алуучу жайларда кальяндар көбөйүп кетти. Ар кандай акциялар болуп атат. Бирөөнү ал, экинчиси белекке берилет, же компанияң менен келсең экөөсүн алсаң үчүнчүсү белекке берилет деп көп бул пиар ход деп ойлойм. Эми мындай караганда кальяндын кандай зыяндуулугу бар? Анын составы деле тамеки менен окшош, бир эмеде турат, бир уровеньде. Кандай зыяндуулуктар бар? Бул мисалы кальянды биз мындай кандай десем уверен эмеспиз да. Ошол заведениядагы санитарный условиялар бүт каралабы, полностью трубкасын тазалайбы, ичиндеги само жанагы кальяндын идишин полностью нужный элементтерин менен тазалап чыгабы, чайкайбы, мындай эмеге салабы, жандай эмне деп коет, противожарный эмегечи, температура менен өлтүрүү микробтор биз билбейбиз да. Себеп дегенде кандай адамдар чеккен бизге чейин, кандай адамдар келип эс алган биз билбейбиз. Ошонун себебинде адам ошол кальянды чегип атканда ошо трубканын ичинен бүт ага чейин чеккен адамдардын эмелери жугушу мүмкүн да. Ар кандай букет заболеваний деп коет да. Электрондук тамеки деген бул бизге чыгыш жактан келген жаңы бир мода деп айта алам. Бул кальяндын бир түрү, бирок электронный деген сөздөн бул биринчи зарядталат. Мындай бир кандай десем, жар менен берилбейт. Жар деп коет, бул температура. Мисалы үчүн тамеки, кальян бул температура менен эметет да, греция этет да, мындай кандай десем, ысыйт да. Ысык менен биз жутабыз ошонучу. Себеп дегенде ысык менен жутканда ден соолукка көбүрөөк зыян келтиребиз. А электронный деген бул зарядка алынып, анан биз чеккенде аякта деле мындай бар, бирок температурасы анчалык эмес да, сигареттей. Составы не прям сигаретте эмес, бирок кандай деген зыяндуулуктар. Мисалы үчүн заменители вкуса, ар кандай там клубничный, шоколадный, ванильный деген ар кандай заменители вкуса, краскалар болушу мүмкүн. Краскалардан сырткары да башкача элементтер болушу мүмкүн. Эң биринчи бул нервный системага таасир этет да. Себеби дегенде адам эмне үчүн чегет? Адам мисалы үчүн ишинде стресс болгондо, же мисалы үчүн бирөө менен урушуп кеткенде, же мындай аябай чарчаганда эс алышат да, чегипчи. Ошол маалда биздин нервный система аябай возбужденный убакыт болот да. Ошол возбужденный убагында аябай мындай слабый болот да. То есть ага түзмө-түз уже зыяндуу заттар
прямой удар бере алат да. Прямой удар деген бул сразу восстанавливаться этпейт. Бул сразу зыян мындай результат болбойт, мындай зыяны келген. Бирок канча бир нече стаж өтүп, канча жыл чеккенден кийин гана организмге иммунитетин түшүрөт да. А иммунитет түшөрү менен ар кандай оорулар как магнит менен губкадай сора баштайт организм. Тамеки тарткан айымдардын баласы көптөгөн мындай терс таасирлер менен төрөлөт. Же болбосо өлүк болуп төрөлүп калышы мүмкүн, же болбосо боюнан эрте түшүшү мүмкүн, же болбосо ар кандай мутацияларга ымыркай дуушар болушу мүмкүн. Тамекини биздин кандай десем, молодежь бул мектептен баштап эле практикага алып келип баштайт да. Мисалы, өзүм билгендей 4-5 класстагылар кызыга баштайт да. Мисалы үчүн өзүнүн улуу адамдарды көрүп, бул как кандай десем, лидер катары көрүшөт, же какой-то уважаемый адам катары көрүшөт. Бирок кандай десем, бул аларга мындай обманный эме да, обманный вид да. Алар ойлойт, биз сонун крутой болобуз, тигине мындай депчи. Себеби аял киши будущее эне болгон үчүн өзүнүн организмин 12 жаштан баштап, керек болсо даже 6 жаштан баштап мындай контролго алып, жакшылап караш керек деп ойлойм да. Эгер ошол маалда ата-энелери контролго албаса, кызды же эркек баланы, кыз болбосо деле эркек бала бул деле будущий ата. Ал деле кичинекей чагынан баштап чеккенге бул өлө, мындай кандай десем, организмге көбүрөөк таасир этет, себеби жаш организм слабыйраак чоң организмге караганда. Аял киши жаш кезинен баштап 12-13 жаштан баштап чексе, кийин буну восстанавливать эткенге кыйын. Мисалы үчүн 20 жашта, 18 жашта уже организм не восстанавливаться этет да. Восстанавливаться эткенге кыйын болот. И ар кандай хронический ооруларга алып келет да. Бул деген хронический болезнь легких, хронический болезнь мындай нервный жактан болушу мүмкүн, жана башка оорулар болушу мүмкүн. Эгер уже боюнда болгон аял чексе, бул не только өзүнүн организмине зыян келтирет, бул еще будущий плодко да зыян келтирет да. Тамеки чеккен адамдын сырткы келбетинен биз эгерде стажы аз болсо биле албайбыз. Эгерде бир 6, 7 же 10 жыл тынымсыз чексе, ошондо бул адамдын мындай мимикасынан билинет да. Нервный адамдар мындай нервныйраак болушат, мындай тез сүйлөшөт, анан тез жини келишет, мындай тез өзүнүн жакшы контроль ала алышпайт, өзүн контролировать эте алышпайт. Анан тез эле чыгып кирип эметип калышат да. Эми ою бир концентрация болбойт да. Мисалы үчүн мектепте, окуу жайда, иште аябай успешный адам бул тот адам, который бир цельди фокусировка кыла алат да. Фокусировка деген башка нерселерге отвлекаться этпей, экинчи второстепенный нерселерге, бир какой-то нерсеге полностью внимание келтирген адам бул бааланат. Чеккен адам андай качествону жоготот. Эмне себептен арыктатат? Бул здоровый арыктатпайт, мындай кандай десем, организмге жакшы зыян пайдасы менен арыктатпайт. Бул зыяндуулук жагын менен арыктатат. Ооруларга алып келип, анан арыктатышы мүмкүн. Же аппетитти бузуп, анан арыктатышы мүмкүн. Аппетитти бузганда бул биз кальций иче албай калабыз, полезный тамак жей албай калабыз. Биз полностью питаниядан өзүн чектетишет да. Ошон үчүн мен оюмча арыктоонун башка түрлөрү деле бар, башка жолдору деле бар. Не обязательно тамек менен арыкташ керек да. Эгерде үй бүлөдө хотя бы бир адам чексе, бүт үй бүлөдөгү адамдарга зыян келет да. Себеп дегенде ал адам чегип бүткөндөн кийин деле кошо башка аралашат, башка үй бүлө менен. И өзгөчө кичинекей балдар болсо үй бүлөдө, бул аябай кандай десем, таасири өтө чоң да.
чеккен адамдын зыян жагынан таасири өтө чоң болот. Ал кичинекей балага жетилишине, чоңоюшуна көп зыян келтирет да. Үй бүлөдөгү кичинекей бала өзүнүн ата энесин көрүп, же улуу эжесин, же агасын көрүп, туура эмес кандай десем, сапат алышы мүмкүн өзүнө. Биринчиден, адам деген өзүнүн эрки күчтүү болуш керек да. Биз айта беребиз, ташта, чекпе, ден соолугуңа зыян дегенди айта беребиз. Бирок эгер адам өзү ошону каалабаса, эгер ошого өзү келбесе, биз аны мажбур кыла албайбыз да. Эгерде ошонун зыянын жагын көбүрөөк изучать этсе, билсе, маалымдыгы көбүрөөк болсо, менимче ал адам ойлошу мүмкүн, бунун жакшы жагы деле жок экен, зыян жагы көп экен, мен организмге эмне кереги бар деп ойлошу мүмкүн да. Азыркы учурда 3 жолу бар да. Биринчи жол бул көпчүлүк адамдар ошол жолду колдонот. Ал мындай бир үзүп эле таштап койгон. Бир аз адам кыйналат, 3 күн кыйналат, бир жумага чейин кыйналат. Кыжалат болот, тамекини издейт. Ошол кезде мындай атайын сергектендирүүчү дарыларды ичип койсо болот. Орусча айтканда успокоительный деп коет. Ошол маалда үй бүлөнүн, анан кийин жакындарынын жардамы керек болот. Бирок ал организм үчүн зыяндуу эмес. Кээ бир адамдар айтат, тамекини таштагандан кийин менде оору пайда болду деп. Ал туура эмес ой жүгүртүү. Себеби деген бул ооруларды адам ошол тамекини тартып жүрүп тапкан ооруларда. Анан тамеки таштагандан кийин, башкача айтканда, ал тамекиден өзүнүн оюн бул ооруга көбүрөөк көңүл бургандыктан ал ошентип ойго кабылып калат да. Андан тышкары экинчи жолу бул атайын дары-дармектер бар. Дары-дармектерди колдонсо болот. Ошол тамекинин ордуна кетүүчү дары бар Кыргызстанда. Аны врачтын көзөмөлүндө колдонуш керек. Себеби дегенде, эгерде ашказанын жабыркаганы бар болсо, же болбосо жүрөгүнүн согушу туура эмес болсо, ал дарыны мындай дозасын тууралап назначать этпеш керек. Андан сырткары дагы бир жол бар. Бул мындай традициондук эмес деп коет, жана ийне саят, акупунктура деп коет. Анан кээ бир адамдар ошонун жардамы менен да ташташы мүмкүн. Андан сырткары бизде телефондук байланыш бар, 2103 деген. Ошол жакта бекер консультация алганга болот да. Мамлекеттик деңгээлде закондор аябай көп. Подзаконный акттар деле аябай көп. Бирок практикада кандай десем, иштегени слабый да, иштебейт да. Мындай прямо айтканда иштебейт. Эмнеге? Себеби дегенде, булар өздөрү не заинтересованный ошол нерсегечи. Эгерде калк заинтересованный болсо, эгерде калк ошого мамлекетти түртсө, ал деген болот. Себеп дегенде, мындай караганда, государство, мамлекет дарылаганга көбүрөөк акча кетирет. Чем пиар жагынан тамеки жана фирмалар барго, ар кандай фирмалар государствоға налог төккөндөн сырткары жоготуусу көп государствонукачы. Макул алышат налогту, ошол организациялардан, фирмалардан акчаны алышат. Бирок элдин ишкер болгон жөндөмүгү аябай ылдый болот. Бул деген ден соолуктун негизинде да.